Кандайсыздар, кандай турасыздар? Келе бүгүн ушундай болгон булочка жасайбыз. Булочкамы ачып, аябай сонун болуп, жана да үстүнөн басып койдум эле. Кайра көтөрүлүп кетиптир. Ошентип мен негизи 55-60 граммдан бөлөм. Таразам бузулуп калганына байланыштуу көз өлчөм менен эле колум менен бөлүп тоолоктоп алатам. Атаки 50-55-60 граммдан жасасаңыздар болот, өз каалооңуздар менен. Ушундай булочкалар жасап бизнес кылсаңыздар да болот, үйдө отурган айымдар. Жана мен рогалики да жасап көрөйүн деп атайын камыр өзүнчө бөлүп алдым. Аны да жасап көрөйүн кандай болор экен. Биринчи жолу ошо рогалики жасап көрөйүн дедим. Булочкалардын баары эле без начинка болот. Кайненем, кайынсиңдим төрөлгөн ошол экенин тыңытабыз. Эртең келет, булочка, кекс, булочка, пирог жасап бер дегенден макул деп жасап жатам. Анан рогаликини да жасап көрөйүн деп атайын жасап көрөйүн дедим. Азыр чогуу көрөбүз кандай болорун, кандай жасаларын. Мен ушундай кылып эле бөлүп алдым. Рогалики сыяктуу кылып эле. Анан башканда кандай болот деп. Кээ бирөө кичине кичирээк, кээ бирөө нормально эле болду. Мына ушундай кылып тоолоктоп баарыдан бери кылып түйүп коюш. Негизи рогаликини түйүш бат эле экен. Тоголок кылып эле тоолоп коет экенбиз. Ар бир булочка негизи жасаганда булочкага форма беребиз го. Ага караганда бул жеңил келет экен жана оңой экен, бат жасалат экен. Ушинтип жумуркадан сүйкөп духовканын үстүнө тыңытып коебуз бир аз көтөрүлгөндөн кийин бышырабыз. Анан анча-мынча фигурныйлардан да кошуп коеюн деп ошо түрлөп жасап атам. Өзүңөр кандайсыңар? Погода бир күн жаап, бир күн ачылып эле атат. Кайра жаап атат биз жакта, Ысык-Көл областында. Ошол айтмакчы. Бирдеме жасаганы келгенде эле жазгыл керек болуп калат да. Мында биякта эстелбей калат. Ушундай адамдар барбы араңарда? Мен ошондой адамдардын катарына кирем деп айта кетпеймби? Бирдеме керек болгондо эле жазгыл деп чыгып калышат. Мындай маалда тынчып отуруп калышат. Ошол менин видеолорум жагып атса, лайктан басып каттала кетиңиздер. Мен ушундай үйдөгү өзүм жасаган нерселерди эле жасап видеого чыгарып турам. Дагы бир сурана кетчү нерсе, менин каналымды колдоп каттала кетиңиздер. Күнүмдүк эле жасаган рецепттерим менен эле бөлүшөм. Калган камырларымды дагы бөлүп тоолоктоп, анан экинчи дагы бир чоң тоголок алып койдум, аны да рогалики кылайын деп. Мына ушундай болгон сонун булочка болуп чыга келди. Сиздерге да жактыбы? Жасап көрүңүздөр. Начинка менен аябай таамдуу болот. Вареный сгущенка, алманы деле теркадан өткөзүп алып, сахардан себелеп туруп өзүн свежий бойдон начинка кылсаңар ал да эле сонун болот да. Мен жасап эле жүрөм. Мынакей ушундай болгон сонун булочкалар чыгып келди. Менин рецепттеримди көрүп жасасаңыздар болот. Булар проверенный рецепттер. Мен өзүм мастер-класс сатып алып, ушуларды окуганмын. Жана ушулар менен майда чүйдө бизнес кылам үйдө. Рахмат көргөнүңүздөргө.